Жаңы жылдық майрамға қарата бір қатар қызматтар күчөтүлгөн тартипке өттү. Алар тез жардам, милиция, өрт жана энергетика қызматтары. 31 декабрдан 3 январга чейин бул қызматтар нөөмөттөр менен элди тейлешет. Жаңы жылды жумуштан тоскондору менен Улан Бакиров баарлашып келди. Жаңы жылга карата өрт кызматкерлеринин да жумушу күчөйт. Кечээ эле республика боюнча 7 кырсык катталган. Ал эми былтыр 31 декабрь күнү өлкө аймагында 30дан ашык өрт болгон. Мында улам ар бир өрт бөлүктөрү күчөтүлгөн тартипке өттү. Кечки саат 7ден баштап 12де атыла турган салютка чейин биздин экинчи бөлүмчө Борбордук Ала Тоо аянтында салют атылып бүткөнгө чейин ал жакта нөөмөт өткөзөт. Саламатсызбы? Бишкек тез жардам угуп атат. Тез жардам кызматынын ар бир күнү эле оор. Ал эми майрам күндөрү болсо иш кычайт. 2017 жылдын алгачкы мүнөттөрүндө кызматкерлер унаада же болбосо бейтаптуу көрүп да калышы мүмкүн. 38 бригаданын ичинен 4 реанимационный бригада, 6 кардиологический бригада, 4 педиатрический бригада, 3 неврология, 2 психиатрический бригада иштейт. И 1 гинекологический бригада. Анан ар бир подстанцияда 4 подстанциябыз бар, аларда 4төн бригада иштейт. Жумуш учурунда чын айтканда кээ бирөөнө саат 12ге жакын чакыруу берилип калат. Кээ бирөө жолдо тосуп калышат. Энергетика тармагына да эки эселеп оорчулук түзүлөт. Анткени ар кандай майрамдык шаан шүкөттөр электр энергиясын көп коромжу кылат. Бул өз кезегинде көмөкчү чордондордун ишин кыйындатат. Күндүзгү бригада эртеңки саат 8ден кечки 20:00-га чейин, кийинки бригада болсо 20:00-дөн 8:00-га чейин. Бул бригадалар болгон эмеректер менен, запасной частар менен жабдылышты. Энергетиктер бул күндөрү профилактикалык иштерди жүргүзбөйт. Бирок аварияларга убагында чара көрүү үчүн бригадалар дайын турат. Бизде бардык бригадалар дайын, запастар дайын, жана ошондой эле ал баягы участокты тез аранын ичинде кайра электроэнергия камсыз кылуу боюнча схемалар да иштелип чыккан. Өрт кызматы тилсиз жоо зыянын тийгизбесе деп тиленсе, тез жардамчылар адамдар аз оорусун. Энергетиктер бул күндөрү авария болбосун деп максат кылышат. Бирок сактыкка кордук жок дегендей, үйгө кетип калууга да болбойт. Ар кандай кырдаалдарды өз убагында алдын алуу негизги милдет. Улан Бакиров, Бактурсун Дүйшөнбеков, Коомдук 1 канал.